Негизи сиз жашооңузда кимден өрнөк аласыз? Сөз таптоо жаатында. Сөз таптоо жаатында мен азыр ойлоп көрсөм, сөздүккө өтө нарк берүү, маани берүү, сүйлөй эле берүү эмес, кээде уга билүү, анан укканда да кыска, керек жеринде темирди кызуусунда баскан менен сок деген сыяктуу дароо айткандыгы боюнча мен атаман көп таасирленчү экенмин деп коем да. Азыр деле ошондой эле. Атам колуна комуз алып ойногон, эшикке чыгып спорт менен башыккан, анан абдан жакшы машина айдаган, ишкер, анан жогорку билимдүү курулуш инженер. Ошонун үстүнөн дагы башкаргыч менеджерлиги менен катар чечек киши эле. Азыр кээде бир нерсени туура эмес кылып алсам, мынтсем, атам кантчу эле деп ойлонуп калам. Апамдай болуу менин кыялым, бирок менин табиятым, менин баалуулугум, генетикада деле ошол да. Менин мүнөзүм, менин натурам, менин материалым атам окшош экендиги жана ошонун жолу менен барсам, мага көбүрөөк ыңгайлуу, жарашкан болор.